Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу биздин катталуучулар, амансыздарбы? Сиздерге дагы бир чыгарылышты көрсөтүп жатабыз. Ош шаары Зайнабидин ун базарынын жанында мына ушундай азыр ундар келип турат. Бул жерде кишилер көп, аябай ун сатылып жатат. Бул жерде милиция кызматкерлери жакшы кызматты көрсөтүп жатышат. Ар бир көзөмөлдөн өткөрүп, алуучуларды, сатуучуларды жана текшерип, эркек кишилер жана аял кишилер ушундай кезекке туруп алып жатышат. Мына ушул чоң фурада келген, чоң уна менен келиптир. Казакстандын уну 1350 сомдон сатылып жатат азыр. Мына ушундай. Ал эми сатылып жаткан ундарды алгач кезектеги ундарды биринчи аял кишилерге берип жатат. Андан кийин эркек кишилерге да берип жатат. Азыр мына унадагы ун түгөндө элдер таркап бара жатышат. Мына жерде кезекке туруп алышты бүт бары. Азыр эч кандай ызычуу башка нерсе жок. Ашыкча бүт бары көзөмөлдө. Ички иштер министринин кызматкерлери мына ушундай кызматта туруп, жакшы көзөмөлдөн өткөрүп, жакшы көзөмөлдөп турушат. Ыраазычылык билдириш керек. Жакшы. Бүгүнкү президентибиз Сооронбай Жээнбеков ар бир мекемелерге, ар бир ишканаларга мына ушундай кайрылуу кылып, кыргыз элине, бүткүл Кыргызстанга ушундай көзөмөлдө жүргүзүп, кайрылуу жасаган, баары жакшы аткарылып жатат десек да болот. Сатуучулардын айтымына караганда, эртең менен дагы келет. Бүгүн сиздерге 18 март күнү түнкү саат 8 чамасында көрсөтүп турабыз. Ал эми эртең менен 19 март 2020 жыл эртең менен келет деп сатуучулар айтып жатат. Буйруса баары тынч, баары жакшы. Элдерден суранып, өтүнүп айтып кетет элек, эч кандай дүрбөлөңгө салбаңыздар, эч кандай паникага алдырбаңыздар. Барыңыздар үйүңүздөрдө отуруп, айтылган шарттарга көңүл буруп, жакшылап аткарып, так аткарып, дуа кылып отуруңуздар. Анткени мына азыр бардык жерде, бардык мамлекеттерде ушундай коркунуч болуп турган кезде барыңыздар дуа кылып гана отуруңуздар дейбиз. Андан башка эч кандай бизде ушундай шарт жок. Бир гана Кудайдан тилеп гана дуа кылабыз. Дагы сиздерге басып жакшылап айтып кете турган болсок, бул жерде бир гана ушул алымдар айтып жаткан кайрылууларга жакшылап көңүл буруңуздар. Биздин алымдарыбыз чоң алымдарыбыз ушундай дуа кылып, жакшы даарат менен жүрүп, таза жүрсөңүздөр, буюрса баары жакшы болот деп айтып жатышат. Андыктан сиздерге дагы бүткүл кыргызстандыктарга, бүткүл момунсондорго, бүткүл адамзатына ушундай кайрылып кетебиз. Ар бириңиздер жакшылап дуа кылыңыздар, жакшылап даарат алыңыздар, дегеле денеңиздерди таза кармап жүрсөңүздөр, мына ошондо эч кандай оорулар болбойт деген чоң ишенич менен айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир сиздерге айтып кете турган болсок, биз бул видеону сиздерге көрсөтүүдөн максат ушундай өзүңүздөр сак болуңуздар жана айтылган ушундай кайрылууларга так болсоңуздар, денелериңиздерди таза даарат менен жүрсөңүздөр, буюрса бүт баары жакшы болот деген ишеничтебиз. Албетте сиздерге тынччылык каалайбыз. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, эч кандай ооруга чалдыкпаңыздар. Ар дайым биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул видеону көрүш менен сиздер туура түшүнөт деген ойдобуз. Ар бириңиздер өзүңүздөргө туура кабыл алыңыздар. Жана сиздерден суранып өтүп кетебиз, өтүнөбүз. Эгер сиздерге кандай маалыматтар болсо дагы жеткирип турабыз.
Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Erten bugünlerin aytıkla hiç kanda problema bolmayın. Birinizden emeni niyetli kurulgulayla hiç kanda istekler bolmayın. Az aytağız o şekilde satar. Barsan bile basıp kalmak çıkınsın. Şöyle olur. Argan cehennede adam özümüz panika kalıp otarsın. Yani oturmadı. Pazarga bizim koygular. Açtık kıla beşardık kendini. Geç aytıkan mı? Tutup sattırmayasın. 15 oğlum katıyor. Hazır ben pazarda bile bulut. Şey doğru. Bana milisa bulut dedi. O milisanın golper seçecek. Golper pazarda 2-3-4 kantini artık görüp şimdi sattık. Geçen Aytıbergen de bu golpersin. Kantinlerden sattırdılar orada. Şu tuzun kantinlerden olsun. En pazar olarak çok olsa da panik oldu. Şu duatça kantinlerinde. Pazarda çok olan geri otalım. Kantin pazarda buyur. Maşına beni almış çokça. Baştan bile koyuyorsun, kantinler bile koyuyorsun. Kantinlerden var gelip cihit var. Gelgende o çöpleri veriyordu. Milisa aram verir. Aram biraz var dedim. Aslında kanca milisa olsa. Maşinada ne gideceğim kalan olsun. Çok oturup atmaz. Şaşmayalım. Ya Portekiz almıştık ya. Sizler çok maçtan almıştık. 600 çok maçtan. Şu bırakıda koy burası. Ayda tutacak. Ayda Tayland var. Ayda tuş yer geldi. Pazarda var. Pazarda tuş kaç kız. Biraz var. Pazarda tuş gerek olmaz. Geç kantinler kadar açtık. Gengiri olan, kalasılarca unalarsa, Murunkudan daha gengiri. Ne kerele panika olur. Yerine uğramayın. Özü negiz ошо мурунку сатылган жерлерге кечирээк болсо ошока түшүрүш керек да. Ошо түшүрүп койсо элдер мындай эме болбойт. Айтып жүрсөңөр, оружу кызбасаңар кандай болосуң? Карачы жүрөсүң. Бар балаңар арасы барасың. Отыруп батырда кеткиле үйгөргө бар. Ооба. Менен шаардын келгени биргеликте ошол топтарга барды. Ошол жерде бүт ун жетиштүү. Түшүндүңүздөрбү? Мындай өзүбүз үлгөлөргө алдырып атабыз. Түшүнүңүздарбы? Анан мынтип айтып атат. Врачтар, специалисттер айтат, мынтип көп чогулбагыла депчи. Түшүнүңүздөрбү? Эгер биз ушундай көп чогулсак, ун бизди сактап кала албайт. Түшүнүңүздөрбү? Урматтуу туугандар, кандай жассыздарбы? Эми кече өткөндөн келип ушинтип кеткенбиз да. Кече ушул жерге мына Tulpar ишканасынын атайын базарда un сатыла десе, кечеде келип анча-мунча уурулук кылып ундарын уурдап кетишипти. Булар ана коптонуп барып заводдо эле сатайлы деп, ошо заводдо сатып атышат да. Мен азыр ошо мынаны угуп дагы кайра келдим. Азыр заводдагы дагы сатылып атат. Мына жерде 4 контейнерди азыр бошотуп беребиз. Түнү күнү ушул жерде un сатылат. 1350ден 1 тиын да ашпайт. Анан эң негизгиси урматтуу туугандар, мына силер дагы ушундай кырдаалда, ушундай мезгилде туура түшүм менен кабыл алып, үйдө отуруп тынч. Азыр анан ундан эч кандай азык-түлүктөн проблема болбойт. Мына ажиотажга алдырып атабыз. Алып сатардагылардын колуна түшүп атабыз. Жөн эле 5-6 чыптадан алып эртең бир ачарчылык келе тургандайда коркуп мына чыгып атабыз да. Усаңар эми даканса. Ошон үчүн айтып атабыз, эч кандай мурункудан дагы ун кеңири болот, мурункудан дагы. 1000 деген тонна ундар келип атат. Азыр мына усаңар. Угуп турсаңыз. 1000 деген тонна un келип атат, 1000 деген тонна будайлар келип атат. Азыр мына Tulpar ишканасы иштеп атат азыр. Тегирмен иштеди туугандар. Макулбу? Мына атайын келип та 3 күндөн бери келип айтып атам, бирок элибиз мына бүгүн эми Сузак районунда катталбады. Дагы мына паника калтырып атабыз. Мына Кытай ушул орунду эмне үчүн жеңди? Мындай топтолбой, Кудайга шүгүр тоба кылып, үйүндө отуруп, бири-бири менен контакт кылбай, отуруп ушул орунду жеңип кетти.
Эмне үчүн башка мамлекеттерде мына Европада көбөйүп кетип атат. Ушул орунду тоготпой ушинтип топтолуп, көрүнгөн жерде той аштан жүрүп атып көбөйүп кетти. Мен силерден суранам. Мына азыр губернатор иштеп атат, өкмөт өзү иштеп атат, жерлерде акимдер иштеп атат, айыл өкмөттөр иштеп атат. Мен сураштырдым, өзгөндөгү un комбинатта birinci sort 1200'den satılıp atat. Karasu danazık ишканасы иштеп атат. Эч кандай коптоно турган негиз жок да. Коркпой эле бири-бириңерге айтып кой, мына мэр кайрылды. Un кеңир экен, үйдө отурайлы деп эле отурсаңар, мына жерде биз азыр мына начальник ууду Мурасамович да ушул жерде өзү көзөмөл кылат. Менин биринчи вице-мэрим мына Сайыпжан Эркинбай чыкмеке. Ушул жерде болот, түнү күнү болот мына. Отурбай эч кандай унду проблема кылбайбыз туугандар. Мына акырын очут мына Канадада көрүп атпайсыңарбы? 2 километр, 3 километр адамдар арабасын сүрүп, бир эле 2 маркетте продукт сатып атат. Ошон үчүн мына тартипти сактап алсак, наоборот коркунуч болуп калышы мүмкүн туугандар. Отурбу мына бүт магазиндерде азыр айтып атабыз, складдарды сактатып атабыз баягы эмелерде. Продуктуларды мына кеңири алып келгиле, кеңири элибиз коптонбой турган кылып сатайлы деп. Эми биринчиден силерге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына азыркы кылып аткан ишиңер чын айтыш керек, эл үчүн болуп атат да. Азыр ушундай коңшу мамлекеттерде дүйнө жүзү боюнча мына бүгүн 160 мамлекетке жетти ушул оору түрү. Мына коңшу мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан мына күндөн күнгө ушул оорунун саны өсүп атат да. Бир топ күндөн бери аракет кылып иштеп аттык, бирок тилекке каршы мына кече түндө бизде дагы ушу аныкталды. 3 адамыбыз Сузак районунан ушу Ажыга барганда, Кичи Ажыга барганда катталды да. Кудай сактасын, ушул 3 адам менен токтосун деп ниет кылып атабыз, тилек кылып атабыз. Эми бирок ал адамдар келип, канча адамдар менен мына туугандар менен жолукту, контакт кылды. Мына биздин Ош шаарыбызда деле 12 адам бар экен. Бирок алар тактап, Кудайга шүгүр ден соолуктары жакшы. Түндөтөн бери мына алар тактап, азыр обсервацияга жаткыздык, мына изоляторгачы. Ошону карап атабыз да. Бирок бардык нерсени мына алдын алайлы деп аракет кылып атабыз. Мындай нерсени Кудай сактасын, бизде мындай болгон эмес. Бул маска деген, ушу маска бул дүйнө жүзү боюнча азыр проблема болуп атат да. Мына мен силер түшүнүп турам, мына өзүңөр дагы үй бүлөдө ата-энеңер дагы коптонуп атса керек, баягы үйгө эле келе бербей, мындай маска тигип кыйналып атат деп. Бирок согушта деле, 41-жылдык согушта деле элибиз биригип ушундай согушту жеңгенбиз да. Күнү-түнү тылда ата-энелер иштеп, үйдөгү иштеп дегенде. Анан эми мындай баардыгыбыз патриоттор болушубуз керек, элдик патриоттор. Мына азыр жетекчилер менен сүйлөшүп атабыз. Мен буга чейин дагы өкмөт башчысы Мухаммедкалый Дүйшөкбекович менен сүйлөштүм. Мына биз ушу Дастан жоопкерчиликтеги ишкана күнүнө 5000ден 10.000ден ушундай маска тигип атат деп баардыгыбыз мына вице-мэрлер келип көрүп, анан өзүм дагы угуп, мына силер боюнча биз өкмөткө дагы маалыматтарды берип аттык да, сүйүнүп аттык. Ушу өзүбүздө эң негизгиси ушу тиге баштады деп. Азыр Ошто биздин ишенгенибиз силер болуп атасыңар да. Мына кыздарыбыз, карындаштарыбыз эжелерибиз. Ушул силерден башка эч ким азыр маска тикпей турат да. Ошон үчүн эми жакшы иштеп бергиле, мына биз деле эмне жардам болсо берели. Мына азыр эми салыктан деп атат, кредити бар экен, ай сайын 650 миң сомдон. Ошол жактарын мындай узартканга макулбу жардам берели. Мен ойлойм, кылып аткан ишиңер эл үчүн болуп атат кыздарыбыз, ошон иштеп бергиле. Ата-энеге, үйдөгүлөргө туура түшүндүрүп, биз мына мен керек болсо медиктерди дагы бул жерден коюп берели, силерге антисептиктерди койсоңор керек, өзүңөр деле. Тамак ашты деле ушул жерге өзү уюштуруп атса керек. Биз дагы колдон келишинче силерди колдойлу, эми силер эл үчүн иштеп бергиле. Мына азык-түлүк жагынан эч кандай проблема болбойт. Эң негизгиси азык-түлүк бизге Белоруссия, Россиядан келет экен. Казакстан, Өзбекстан менен деле мына элдерге чек койдук. Адамдардын ары бери каттабасын деп. Бирок чоң грузовой машиналарга, темир жолго ал каттамдар жабылбайт да. Эң негизгиси азык-түлүк келип турат. Мурун кандай болсо ошондой эле болот. Просто элибиз өзүбүз баягы ажиотаж калтырбашыбыз керек, чочулабашыбыз керек да.
Un mına mamleketlik matrezette az bizge bergen malumat boyunca 1 yılga jeterlik bar деп атат. Мына күн ысып кетип атат, Кудай буйрса. 27-28 градуска кетсе, бул орун деле өтүп кетебиз да. Ошон үчүн эч кандай un, азык-түлүктөр эме кылбагыла. Акыллы. Мына эгер сиздерге керек болсо, силер сыртка чыкпагыла, биз ушул жерге порттер менен алып келип, мына өзүңүзгө жетекчилерге берейли, кийин айлык акыларын эсептеш болосу. Бул жагынан биз уюштуруп берели. Макулбу? Бugün керек десеңер, эмнеге алып келип, керек болсо адресиңерди берсеңер, үйгөргө жеткиздирип коебуз. Макулбу? Эч кандай ал жакта барасыз. Силер мына жерде көңүлү ток кылып, ушу эл үчүн мына күнү түнү иштеп берели. Ушунча силер элге иш кылып атсаңар, биз силерге un жеткизип бере албасак, эме болот.